Бул жаман иштер жасалган жер. Бул жерде бардык эрежелерди бузуп, аларга көңүл да бурбай, көзгө да илбей согушуп жаткан орус аскерлери жөн жай тургундарды кыйноого алып өлтүрүшкөн. Бизге 5 киши туткунда кармалып, кийин башына ок атылган жертөлөнү көрсөтүштү. Караңгыда үрөө учурган далилдерди көрдүк. Кишилердин өлүктөрү бул жерде бүк түшүп, сабалган, колдору аркасына байланган абалда табылган. Бул суук, сыз жана караңгы жерде 5 киши өмүрлөрүнүн эң азаптуу учурларын өткөргөн болсо керек. Биз бул жерде эмне болгондугунун толук таржымалын дале билбейбиз. Бирок бул жер астындагы далилдер боюнча алар атып өлтүрүлгөнү көрүнүп турат. Биз ондон ашык октон калган тешиктерди санадык. Размещение солдат было наверху. Аскерлер үстүңкү кабатта жайгашкан эле. Алардын штабы медициналык борбордо болуп, бул жер кыйноо бөлмөсү болгон. Алар жай тургундарды кыйнап өлтүрүп жатышкан. Мунун баары балдар лагеринде болгон. Лагердин аты Нурлуу дегенди билдирет. Күн жаркырап тийген жер. Бирок Буча шаарын басып алганда орус аскерлери базасын ушул жерде орнотушкан. Алена мага энисинин бактылуу күндөрүндөгү сүрөттөрүн көрсөтүүдө. Бирок Владимир ошол жертөлөдөн табылгандардын бири болчу. Анын өлүмү Аленаны оор кайгыга салды. Акыркы жолу сүйлөшкөндө ал Аленага аны жакшы көрөрүн айткан, бирок анын үнүнөн коркуп турганы сезилген. Ушунчалык оор. Мен аларды бүт дилим менен жек көрөм. Адамдарга карата минтип айтуу туура эмес экенин билем, бирок алар адам эмес. Кантип кишилерди кыйнашат? Алардын денесинде сабалбаган жери калган эмес. Орус аскерлери Бучадан чегингенде артынан өлүмгө толгон көчөлөр калган. Москва мунун баары жасалма деп айтып чыкты. Ошентсе дагы бир нече жума өтүп, бул жерде төгүнгө чыккыс далилдер топтолду. Октор менен тешилген жай тургундардын унаалары. Ал тургай жоопту полиция кызматкери үчүн да мунун баарын иликтөө өтө оор болуп, жүрөктүн ишин алат. Сегодняшний день Бучанский район. Буча аймагында набыт болгондордун жарымынан көбү миналардан же сыныктардан өлгөн эмес. Урандылардын астынан табылган эмес. Ок менен атылган. Алардын саны 650дөн ашат. Бул орустардын ырайымсыздыгын, алардын адамзатка каршы кылмыштарын көрсөтүп турат. Бучанын ар бир үйү, ар бир короосу ошол мыкаачылыкка күбө болгондой сезилет. Балдар лагеринин маңдайында ошол жерде камалып отурган дагы бир адам жөнүндө уктук. Вы поняли вообще, что это за место? Они лучистый, парк лучистый. Виктор азыр батыш Украинада. Бирок ал мага лагердеги жертөлөгө ташталганын айтып берди. Аны үшүп тоңсун деп буттарын сууга чылатып, башына болсо курал такап турушкан. Где фашисты, где войска? Говорю, ну войска. Алар фашисттер кайда, нацисттер кайда, Зеленский кайда деп жатышты. Анан көргөнүңдү эстеш үчүн эртең мененкиге чейин убакыт бар. Эгерде эстебесең, атыласың дешти. Аткылоо болуп, аны барымта калгандар жашына калганда Виктор качып кетүүгө өлгөргөн. Ал эми Владимир азыр өлгөн күнү белгисиз мүрзөдө жатат. Анын качан атылганын үй бүлөсү билбейт. Бирок бул шаарда жай тургундар согушка кириптер гана болбостон, атайы бутага да алынып жатканын билишет.